ата бабаларыбыз ушул мекенибизди канча кылымдар бою сактап келди да. Ушу биздин мекенибизди сакташ үчүн ата бабаларыбыз канча деген жанын төктү, канча деген канын төктү. Ушул күнгө жеткизип, бизге мурас катары өткөзүп берди. Достор, сен ошол жакта туруп тур. Эртеңки мен Ош областынын Нокат районунан Караташ айыл өкмөтүнөн. Ошол жерде менин ата журтум, менин ата конушум, менин кичи мекеним. Бир уул 3 кыздын тарбиялап келатамын. Бишкек шаарында жашайбыз азыркы мезгилде. Балдарымды келечекке илимине, билимине, жакшы тарбиясына, ыйманына басым жашап, тарбия берип келатам. Мен өзүмдүн ата журтумда досторум менен биргеликте бир чоң медресе куруп бердик. Досторум менен бирге чоң бир спорт залдарга жардам кылдык, фаптарга жардам кылдык, садиктерди курганга жардам кылдык, ошондой эле мектептерди курганга жардам кылдык. Чет мамлекеттерде иштеп келип, Кыргызстандагы өзүбүздүн бир жеңил өнөр жайларды курдук. Ушундай эле биздин өлкөдөгү кээ бир мыйзамдарыбыз, иштеген мыйзамдарыбыз бар, кээ бир мыйзамдарыбыз бар, бирок иштебеген мыйзамдарыбыз бар. Ошондуктан мен ойлоймун, келечекте өндүрүштү Кыргызстан мамлекетинде бир аз болсо дагы өнүктүрүш үчүн биздин тажрыйбабыз жетет деген, колумда иштеген балдар бар, чогуу иштеген балдар менен биргеликте биз уже практикадан көрүп калдык. Негизи кайсыл жолдор менен биз өнүктүрөбүз? Кыргызстандын келечеги өнүктүрүш үчүн биз биринчи өндүрүш мекемелерини биздин жаш ишкерлерибизди колдошубуз керек. Биздин компаниянын ичинде пайызы жок. 3 жылга пайызы жок. Акчасын төлөп 3 жылда үйлүү болуп калсын. Биринчи жеңилдик. Экинчи жеңилдик. Биз айына төлөп туруш керек. Эгерде бул айда акчасы болбой калды, 2 айга, 3 айга, 6 айга чейин бизде штраф дагы жок, эч кандай эме жок. Каждый айына биз айтабыз, акчаңыз болбой калса, чалып коюңуз эже. Болду, жылып кете берет. 6 айга чейин бизде күтүп тура беребиз. Бардык Кыргыз элине, Кыргызстандын жарандарынын бардыгына чын ден соолук, узун өмүр, семьяларында тынчтык, бактылуулукту каалайт.